Борборубуз Бишкек шаары туурасынан өсүүсү токтоп, бийиктигине кетип жаткан чакта Кыргызстандагы ширетүүчүлөрдүн жашы карысына да суроо талап көбөйүүдө. Көздү мончок жерде калбайт демекчи. Мезгил талап кылган кесиптин ээлери менен тааныштырып, жумушунун оош-кыйыш жактарын ачып бермекчибиз. Бишкектеги күн сайын бийиктеп, көктүрөп салынып жаткан жаңы курулуштардын биринде иштеп келе жаткан Жумабек кесиби боюнча ашпозчу. Бирок ал казандын туткасын кармап, тамак даярдаганга караганда ширетүүчү аппараты менен иштеп жан бакканды жактырат. Мага кайрадан шанс бергенде окуп ал дегенчи. Мен мындай караганда проект боюнча окумактын да. Жерге мындай этаждар салып, мелипчи. Анткени мага бул выгодныраак да. Чем офиске карап отурганданчы. Бияктан кичине мээң чарчайт, бирок көп жумушту аласың да, өзүңө. Көп ответственный да. Мисалы, мына 9 этажды деле өзүң мойнуңа алып коет. Ошо менен жоопкерлик көп да бияктачы, чем офиске караганда. Болуп калат кезде бир жерин унутуп калабыз. Эртең текшерүүчүлөр келет, ушуна караганда айтат да, ушуна ушундай салынбаптыр дегенде кайрадан салып чыгабыз да ошол жеринечи. Жумабектин ширетүүчү болуп иштегенине 6 ай эле болсо дагы бир топ нерселерди өздөштүрүп алган. Ал азыр келечектеги көп кабаттуу үйлөрдүн төшөлгөсү болчу жердин лифт, суу, газ түтүктөрү, жылытуу системи өтчү жолдорду ачып берип жатат. Мен научок болгон үчүн ушундай да. Кесип даярдап мен башында келгенде саатына 60 сомдон иштеп келгем. Ошентип эле скоросту кичине батыраак кылып, ошентип эле үйрөнүп кеттим мен. Эми айына стабилине караганда 20-22 чыгат да. Мен биринчи көзүм алдырганда түнкү саат 4төн эртең саат 8ге чейин ооруган да. Кызарып. Ошо уктаган эмесмин да. Ата-энеме звонок этип, кылып спокойный дари деп коткан, бир дарынын атын айткан, короче. Глазный капель деп. Ошону койдум, анда да болгон жок. Чайдын чемесин койдум да. Ошону коюп кичине айыкты да көзүмчү. Бирок 2-3 күн канчада көзүм жанакы наркоманга кызарып жүргөн. Мындан тышкары ширетүүдөн өпкө боор сыяктуу органдар көп жабыр тартат. Токко тартылуу коркунучу бир болсо, бийиктикте иштеп жаткандагы кырдаал кылдын учундагы жашоонун белгисин берип турат. Бирок 45 жылдан ашуун ширетүүчү болуп иштеп келе жаткан 74 жаштагы Жуматай Базарбаев бардык иштин көзүн таап, жашоону улантсаң болот дейт. Азыр мен 74-төм. Дагы иштеп атам, ден соолук жакшы. Мен постоянно эртең үйдөн зарядка занимайтам, өзүнүн упражнениялары ошону занимайтам. Каарманым жаш кезинде Бишкектен айыл чарба техникумунда окуп, зоотехник кесибине ээ болгон. Кийин курулуш тармактарында монтажчы болуп иштеп, 5-разряд алган соң Орусияга чейин барып иштеп келген. Россиядан келип жүрдүм. Берден спецстромада иштеп жүрүп, кийин Союз кулагандан баштап, анан кийин багы жумуш токтолду, ар жакка кетти, бер жакка иштеп жүрүп, акыры кайра багы Бишкек курулушка сварщик болуп иштедим, кайра. Именно мамнонда ванна сварка боюнча. Башка иштеп жүрүп, ошо анан айрдан багы турмушка байланыштуу зарплат азыраак 450, 400, 500ке чейин алчубуз Союз убагында. Анан казыр иштегениңе жараша. Мен бу жерден примерно өткөн айда 42 миң алдым. 42 миң акча айлык. Эми ито ошол мен просто канча бир 10-15 күндө эле иштеген жокмун, по-моему. Аз эле иштедим. Эгер жумуш көп болуп турса, анда абдан жакшы болмок. Бирок берди казыр бар тепип коебуз, бүттү. Булар пока куюп, этажды көтөрүлмөйүнчө жумуш жок. Мына кээ-бирлер айтат, сварка иштегенде көзү начар көрүнүп калат деп. Аны туура колдонуш керек, сварканы. Аны өзү сактаныш керек. Ошо спецодежда иш керек ошо. Мына ушунду көрүңүз, теришим. Мына ушундай шым же болбосо, спецөсүн одеждалар, кийимдери бар, ошону кийиш керек. Дарак бир жерден көгөрөт демекчи. Ушул кесипти таштабай иштеп, өмүр бою ширетүүчүлүк менен жан багып, нан таап келем деген Жуматай ата чет жактарга кетип, өздөрү азап тартып, жаштыгын, ден соолугун коротуп жүргөн мекендештердин жыргатып акча тапкандарын деле көргөн жокмун дейт. Мен деле алгач келгенде сварщик десе, ой, ушу сварщикке караганда мен институтка окуган жакшы эмес беле деп. Эми калып ойлоп көрсөм, сварщик деле специалистин болсо эч убакта эч жерде калып калбайт экенсиң. Наоборот, казыр сварщиктердин жумушу потребный,
любой жерде сварка керек. Үй салып, меке таш үй салған бүт бәрі bir 60% сварка менен бітеді. Егер жақшы үй салам десем. Балдар айтады, байка, маға сварканы үйретпейсіз деп. Үйретейін десем, ал жаныма келбейді біреусі. Ал мен қанты үйреттім. Анан, келгіле, мен мұны өсіменен ала кетпен, кел үйретейін десем, ешкімсіз келбейді, мақұлдық қойып келбейді. Анткен менен, буга чейин бир топ балдарга шеретүүчүлүктү үйрөткөн Жуматай Базарбаев ушул кесиптин артынан 2 үйлүү болуп, ага 2 уулун жайгаштырып койгон. Илгерки убакта мына 67 мен келгенде Кыргызстан вообще иштеген балдар жок болчу. Иштегенде 1 жыл, жарым жыл иштеп эле кыргыз балдар кетишип калчу. Очередке да турушпайт, ана кетишип калчу. А мен ошол жерде пенсияга, спецстроймонтан пенсияга да чыктым. Айрдан квартира алдым. Расширениеге турган расширениени эметпей, мага дагы 2 комната берди. Бағы 3 комнатанын ордуна дагы 2 комната берди. Мурунку квартираны калтырып койду. Ошомен ушинтип бир балам бизнесте иштейт, экинчи балам адагы инженер болуп иштейт. Главный инженер болуп, адагы өзү гидромелиоративный бүткөн, ал ошол жакта иштейт. Адам келчегим болсо өмүр бою сумда иштеп жүргөн. Азыр деле иштейт, ак киши деле. Ал эми биздин кийинки каарманыбыз учурунда бул кесипти тандап алганына өкүнүп, ал турсун тартынып эч кимге айтпай жүргөн Нурбүбү Айдаралиева болду. Ал шеретүүчүлүк кесипке коңшу Казакстандан ээ болуп келгенден кийин Бишкек шаарындагы номер 1 кесиптик лицейинин шеретүүчү боюнча устаты болуп иштеп калган. Кыздарга айтат элем, жанагы ата-энесин кыйнап, жөн эле бир болбогон жумуштарды окууну окуп алып, же башында эчтеке жок жеп, барып элге кызмат кыла албай жүргөндөн көрөкчү ушундай кесиптик окуу жайга келип, жок дебесе ошо электр монтаждоочу, отвертка менен ошо өзүңөрдүн резеткаңарды бекитип аласыңар, үтүктүн аркасы күйүп калса аны бекитип аласыңар. Кыздарга бул аябай жакшы, жеңил, таза жумуш да. Кыргыздын каныбызда бар да, аял киши сварщик болбойт, эркектин оокатын жасабайт дегенчи, а бирок азыркы заманда аял киши эркек жасабаган нерсени жасап атышат. Анан менен баягы балалыгым бир чети баягы каныбызда жок да, мындай аял киши сварщикка эркек иштеген ишти иштейт депчи, рабочий ушундай эме, рабочий болуп калат да. Ошондойдан намыстанып, эми карагандан ушу кесипти окуй эле койсом экен деп бир өкүнүп жүрдүм да. Андан көрүп башка окусам болмок экен деп ойлонуп жүрдүм, бирок чыдап аягына чыгайын деп аябай чыдап ушуну окууну жакшы бүттүм. Окууну бүтүп келгенден кийин мага направленияны ошо Карагандан биздин баягы жерлерибизге илгери ушундай болчу да, бизге өз кай жерден келдиң ошол жакка направление берчү. Ошондо азыркы башы кезде 130-чу кесиптик техникалык окуу жай бар болчу. Ошол жакка өндүрүштүк окуутун мастери деп ошол жакка бардым. Биринчи жолу, эң биринчи эмгек жолумду диплом алгандан ошол жакта баштадым. Айымдар кесип тандабайт. Коопсуздук эрежелерин толук сактап, шарттарды туура аткарса, эч бир кесиптин оорчулугу жок деген Нурбүбү айым бала кезинде тилчи болгусу келчү экен. Бирок тагдырдын буйругу менен аталган кесипке ээ болуп, бир тайпаны окутуп, коомго даярдап берген. Барган сайын ширетүүчүлөргө талап көбөйгөн сайын сабак учурунда окуучуларын так иштөөгө, эреженин баарын толук сактоого үйрөтүп турарына да күбө болдук. Металдын калыңдыгына жараша электрод тандап алабыз. Электрод эгерде металл жука металл болсо, жука металл болсо, анда электроддун диаметриндагы кичирээк алабыз. 3-чү, 2-чи деген двойка, тройка деп коет. Ошондой электроддор менен кесип алабыз. Же бириктиребиз. Так, андан сырткары эгерде металлыбыз калың болуп труба сваркалай турган болсок, же труба кесе турган болсок, анда токту өзгөртөбүз дагы, электродду өзгөртөбүз. Бул электрод металдын калыңдыгына жараша ток менен электрод өзгөрүп турат. Электроддун сыртында покрытиясы бар, өзүнүн атайын коргоочу. Ушу покрытиянын ичинде, мына ичинде стержини бар. Бул электроддун өзү да, ушу менен бекилет тигиш. Жана жипти деле биз неметип атканда чүмөккө салып турган үстүнкү астыңкы жип болот го, машинканын. Ошол сыяктуу бул электроддун дагы бул металлдардын жиби деп койсок болот да. Аялдардын кесибинде жана тигүүчүлүктө да ар кандай тигиштердин түрлөрү бар да. Зигзаг бар, аберловка бар, түз тигиш бар, дагы ар кандай тигиштер бар да. Ошол сыяктуу эле бул металдын дагы тигиштери болот. Анан бул электродержательдин изоляциясы болуш керек да, колуңан ток өтпөгө болуш керек. Ошого карабастан колуңдагы жылаңач кылбай, перчатка атайын брезентовый колгап кийишиң керек. Иштеп атканда жакка башыңарды монтип ачык кылбай, булардын баары топчуланып болуш керек. Буту колуң жанагындай брезентовый ботинка кийишиң керек, асты коврик болуш керек, резиновый.
металлды кайсы диаметр менен сваркалайт, аларды билишпеген эркектер бар. Бүт электромонтажник, электрогазосварщик, электромонтер, автослесарь, ушулардын баардыгы эркек балдар эмес, даже кыздар үйрөнүп алса, жөн эле үй бүлөсүн эч кимге көз каранды болбой багат. Жыл сайын жогорку окуу жайларынан экономикалык жана юридикалык адистер боюнча орто эсеп менен алганда 10 миңден ашык студент дипломго ээ болот экен. Бирок алардын 70%га жакыны иш орну жетишпегендиктен ишсиздер армиясынын санын толукташат. Ал эми азыркы кезде мезгил соода агенттиктери, тейлөөчү кызматкерлер, мугалимдер, сатуучулар, айдоочулар, ашпозчулар, сантехниктер, үй куруучулар, усталар жана башка кызмат көрсөтүүчү адистерди талап кыларын айта кетсек.